Ала тоо ак калпагын кийген кезде, аскасы көк асманга тийген кезде, мен дагы жолго чыгам таңды тосо, кучактайм ой кырларын нурга кушо. Улуусун кыргыз жери нурдан бүткөн, сулуусун кыргыз жери ырдан бүткөн. Бул ырсапты билбеген же укпаган кыргыз жараны жок болсо керек. Бирок бул ыр кимдин калемине таандык экенин көпчүлүк маани бере бербейт. Бул эч кимге окшобогон акын жана адам Түмөнбай Байзаковдун чыгармасы. Түмөнбай Байзаковдун ким экенин, кандай акын болгонун, не деген инсан болгонун бүгүнкү берүүбүздө ачып берүүгө аракет жасап көрөлү. Саламатсыздарбы? Өрнөктүү өмүр көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда кайрадан амандашып жатабыз. Бүгүн кыргыз эл акыны Байзаковдун бейнесине сүртүм жасоону туура көрдүк. Анда сөз башынан болсун. Түмөнбай Байзаков 1923 жылы 23 сентябрда Сузак районундагы Барпы айылында туулган. Түмөнбай Байзаков 1940 жылы айылдык мектептин 7 классын аяктагандан кийин Сузак районундагы Крупская атындагы 7 жылдык мектепте башталгыч класстын мугалими болуп иштеп, ошол эле жылы Жалал Абад шаарындагы педагогикалык техникумга сырттан окууга өтөт. 1942 жылдын башында советтик армиянын катарына чакырылып, десанттык бөлүктөрдө аскердик милдетин аткарат. Ленинград багытындагы салгылашууларга катышып, 1943 жылы катуу жарадар болуп, өз айылына кайтып келет да мугалимдик ишин улантат. 1944-1950 жылдары 7 жылдык мектепте директор, райондук гезитте редактор болуп иштейт. Түмөнбай Байзаков 1954 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктап, Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин алдындагы республикалык партиялык мектепте мугалим болуп дайындалат. 1955 жылдан көркөм адабият менен байланыш кызматтарында иштейт. Ала тоо журналынын жооптуу катчысы, Кыргызстан Жазуучулар союзунун башкармасынын адабий консультанты болуп, бир нече жыл Жазуучулар союзунда башталгыч партиялык уюмга катчы болуп шайланат. 1960 жылы Москвада СССР Жазуучулар союзунун секретариатынын улут адабияттары боюнча консультанты болуп, 1963 жылга чейин иштейт. 1964-1968 жылдары Кыргыз СССР Министрлер Советинин басма сөз боюнча мамлекеттик комитетинин бөлүм башчысы, 1968-1979 жылдары Кыргызстан басмасында редакторлук кызматта иштейт. Качан болсо тамашасы даяр, аскиясы белең, чынчынында ички күйүтүн тышкы күлкү менен баскан Кайран Түмөнбай Байзаков деп айтылып келет. Аны жакындан билгендер адамдык сапатын айтып бүтүшпөйт. Түмөкем шундай неме адам эле, адамгерчиликтүүлүгүн эми чоңдор менен чоңдой сүйлөшүп неме кылат эчи. Шу жаш студент кыздар, балдар менен дагы жакшы сүйлөп, кантип окуп жүрөсүңөр, кыйналбай атасыңарбы? Кандай, неге кызыгасыңар? Окуу менен эле болуп жүрө бербегиле, көп нерсеге кызыккыла деп. Бул жерде силер мүмкүн болушунча көп нерселерди алып кетишиңер керек. Бул Кыргызстандын маданий борбору, адабий борбору, илимий борбору. Толук эле бир жактуу болуп, кесип менен болуп калбагыла, өзүңөрдү ар тараптуу кылып өнүктүргүлө деп. Ушундай неме кылып чайлашып отурганыбызда да, басып бара айтканыбызда дагы. Мындайча айтканда ал киши баягы улууга улуудай, кичүүгө кичүүдөй мындай жакшы мамиле кылып, бирок баарын теңсинип, бул жаш балада койчу дебей, өзүнө тең ата кылып, ээрчитип жүрүп сүйлөшкөнүн мен өз көзүм менен көрүп, ушундай жакшы адамдар ушундай болот турбайбы деп өзүмчө да таасирлендим. Түмөнбай акындын жаш курагы согуш маалына туш келип, өлүм, өмүр эмне экенин, кызыл кыргын, кара сүргүн эмне экенин эрте түшүнгөн жана билген муундун өкүлү эле. Атактуу Паризатты жазган, 10дон ашык ыр китептерин чыгарган, Барпалык улуттун чыгармаларын коротпой топтоп, китеп кылып басып, акыры аны кыргыз адабиятынын классиги катары тааныткан инсан. Нечен чет өлкөлүк авторлорду кыргызчага которуп, анын ичинде Муса Жалилдин ырларын классикалык деңгээлде кыргызчалаган устат котормочу. Эң негизгиси мекенчил. Байдылда акын айткандай, кыргыз деп келип дүйнөгө, кыргыз деп дүйнөдөн өткөн акын. Түмөкемдин ырларын окуп, гезиттен сыймыктанып калаар элек. Ысык көлгө барганда бир ыр жазган экен, гезитке чыкканын окуп алдым. Көлдүк кыздар дүкөнгө көп барышпайт, барса дагы күзгү сатып алышпайт деп. Себеби ысык көл өзү күзгү болуп турат.
Oşo yerden эле карап чачтарын оңдоп алат деген маанida ушундай келиштирип жазганда таасирдүү жазат эле да киши. Эптеп эле ырдын сапатына карабай, санына карап кетчүлөр болот го, андай эмес эле да. Ал киши айткан сөзүндө мындай неме бар эле да, уютку бар эле, адамга жуга турган акыл ой бар эле. Ошентип жазчу эле. Анан бул кишинин бизге өтө дагы бир жакындык жагы жердештик эле эмес, şu barpı kılıp büt ömrün saygan insan katarı dağı bizge öte kımbat adamda. Жоокердик иши жана адабиятта сиңирген эмгеги үчүн Түмөнбай Байзаков Улуу Ата Мекендик согуштун 1-даражадагы ордени, бир нече медалдар жана Кыргыз СССР Жогорку Советинин президиумунун ардак грамотасы менен сыйланган. Басма сөздүн отличниги, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер болгон. Демек, анын жасап өткөн зор эмгеги бааланып, айылдагы мектепке ысымы дагы ыйгарылган. 1996-жылы Жазуучулар союзунан Теңдик Аскаров, ошол кезде Жазуучулар союзунун төрагасы экен, кат келди да. Биздин Барпы айылдык өкмөтүнө кат келиптир. Ушундай şu жердешиңер эле, şu Түмөнбай Байзаков ушундай киши эле, шунун атын төбөлүккө калтыруу үчүн бир мектепке же бир мекеме ишканага ысымын берсеңер жакшы болот эле деген мазмунда сунуш кат келген. Ал каттан айыл өкмөтү көтөрүп бизге келди. Коллективде чогулуш кылдык. Коллектив бир добуштан кубаттады. Макул болдук, 96-жылы чоң той кылдык. Мына атактуу артисттерди чакырдык мына стадионубузда. Болуп анан биз ысымын бергенбиз. Эми Түмөнбай Байзаков ар бир элдин, ар бир айылдын өзүнүн атактуу инсандары бар да, сыймыктанатылган. Биздин Барпы элинде абдан көп сыймыктанатылган инсандарыбыз өтө көп азыр мына өзгөчө. Ошолордун бири Түмөнбай Байзаков. Бул киши өтө чоң мындай уста болгон киши экен да. Даже өлгөн итти күлдүрө алган экен бул киши. Өлгөн итти күлдүрө алган. Анан кээ-бир дагы жазып жатат Аскиянын маршалы деп. Шундай киши. Анан адамгерчилиги жогору, адамдык парасаты абдан бийик. Патриот, согуш ардагери. Бул киши көп кырлуу талант. Мына акын жазуучу гана болбостон Барпыны барпы кылган. Шундай болот экен да. Бул акын жазуучу мындай атактуулар чыгып калат экен, алар сабатсыз болгондуктан анын чыгармаларын топтоого мүмкүнчүлүгү болбойт. Ошонун пешенесине Түмөнбай Байзаков бирме-бир топтоп şu барпы кылган şu киши. Андан кийин согуш ардагери, согушка катышкан. Катышканда дагы аскер аба воздушный немеде болгон экен. Ленинград фронтунда Ладога көлүн коргогонда, Ладога көл билесиңер да тарыхтан өмүр жолу ошол көл аркылуу гана Ленинградка продовольствие ташып турган. Ошол жерде кардын үстүндө 2-3 сутка жатып калып, путун үшүп урдуруп, путун кестирген адам. Барпычы, дастанчы, мына Перизат деген дастаны бар. Мына орыстың бір Светлов деген акыны бар. Атактуу акын болуш үчүн жүздөгөн миңдеген ыр жазуунун кереги жок. Жакшы бир 5 ыр жазып койсоң, атактуу акын болот. Мына Түмөнбай Байзаковду дагы Байзаков кылган мына Кыргыз жери деген ырыда Перизат, Барпы. Эми Кыргыз жерин да окуп көрсөңөр, мына Саламат Садыкова ырдаганда Апа Зайнаковдун оonu менен ушу төп келишкен да. Тиген кезде жолго чыгам таңды тосоп кучактай ой кырларым нурга кошоп. Байзаковдун Тилегим деген ыры 1946-жылы Жалал-Абад облусунун Большевиктик жол гезитине биринчи жолу басылып чыккан. Ошондон баштап ырлары, поэмалары, котурмолору, очерктери, макалалары басма сөздө үзгүлтүксүз жарык көргөн. Учурда дагы 100 жылдыгынын урматына карата жаңы китеп чыгаруунун үстүндө иштеп жатышат. Рысбек Жабиров деген бала, ал көп немелерди жазып жүрөт, кыргыз санжыралары боюнча дагы жазып жүрөт. Ошо келип калды. Анан бүт колдон келишинче билгендеримди айтып, мындай материалдардан бердим. Ал улардын баарын сиз айтып отуруп неме кылганда да болбойт. Эң жакшысы тартып алайын дагы
Anan keyin kitapka koşayın. Dağı ödeğildeyin söyleşip turalı. Dedi şu nemelerdi verdim. Bularda misali Андан сырткары Чокмор айылындагы чоң көчөлөрдүн бирине аты коюлса, Жалал-Абад шаарындагы дагы бир көчөдө ысымы ыйгарылган. Ошондой эле Спутник кече шаартасында салынган жаңы паркка дагы Түмөнбай Байзаковдун аты коюлууда. Ошол жерге быйыл күз айларында анын эстелиги дагы орнотулат. Ыр жазганды, адабият менен алектенгенди да согуш жылдары баштаган. Акын жана котормочу катары негизинен согуштан кийин таанылып, жогоруда айтылгандай 10дон ашык ыр китеп жазып, котормочулук кылып, айтоор бүт өмүрү эмгек менен, чыгармачылык менен жүрүп өткөн адам болгон. Барпы айыл өкмөтүнүн аймагында Кыргыз Республикасынын эл акыны Түмөнбай Байзаковдун туулган күнүнүн 100 жылдыгын өткөрүү максатында 14 июль 2023 жыл номер 203 буйругу чыккан. Ал жерде өткөрүүгө комиссиясы иш-чаралар планы түзүлгөн. Бул жерде негизги Түмөнбай Байзаков атындагы мектеп бар. Ал мектепте Түмөнбай Байзаковдун эскерүү кечеси болот. Жанагы айткандай, өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деп, мындай белгилүү инсандарды эскерүү кечеси бардык айыл өкмөт аймагындагы мектептерде, бала бакчаларда өткөрүлөт. Айыл өкмөтүнүн аймагында Түмөнбай Байзаковдун 100 жылдыгы жогорку деңгээлде өткөрүү пландалды. Бул Кыргыз Республикасынын эл акыны мамлекеттик деңгээлде майрамдалуучу иш-чара катары Жалал-Абад облусунун аймагында, райондун аймагында да өткөрүлүү пландалууда. Адамдык мүнөзү жөнөкөй, жердигинен иштерман, адам менен бат тил табышкан Байзаков ар кандай кызматтын өтөөсүнө чыга турган киши эле. Бирок өмүрүнүн негизги бөлүгү жазуучулар союзу менен китеп чыгаруу тармагынын айланасында жүрүп өттү. Анткени ал үчүн чыгармачылык, жазуучулук ар кандай кесиптердин мыктысы да, бийиги да эле. Ошон үчүн жаштарга чыгармачылык жактан жардам көрсөткөн устаттын, кеңешчинин ишин аткарып, дээрлик бүт өмүрү китеп чыгаруу иши менен, басмаканалар менен алек болуп жүрүп өттү. Байзаковдун акындык чыгармачылык тагдыры абдан кызык, эч кимдикине окшобогон тагдыр болду десек туура болот. Биринчиден Түмөнбай Байзаков акын катары көп жазбаган, аз жазса да саз жазган акын эле. Түмөнбай Байзаков мен үчүн билинбей жүрүп, билинип калган акын болду да. Себеби дегенде мен мисалы үчүн жанагы Паризат деген ырды бала кезимен угуп эле чоңойгон кишимин да. Анан кийин бирок ошол бул ырдын автору ким экен деп саресеп салбаган экенмин. Көрсө Түмөнбай Байзаков турбайбы? Түмөнбай Байзаков турбайбы? Анан кийин мынау Барпы театры Барпынын ысымын алып, анан кийин Барпы театрында Барпынын 110 жылдыгында Барпынын спектакли коюлуп, пьеса боюнча. Алтынай Темированын пьесасы менен койгонбуз да, Генийдин үрү деп. Анан кийин Барпынын өмүр баянына сүңгүп, аны изилдеп баштаганда дагы анан Түмөнбай Байзаков чыгып калып атпайбы? Көрсө, бул Барпынын Барпы болуп элге таркап калышына себепкер ошо биздин Түмөнбай Байзаков агабыз турбайбы көрсө. Бул ошол өзү дагы Түмөнбай Байзаков акын экен, ыр жазат экен көрсө. Канчалаган баягы орусчадан чет элдик акындарды которуптур, котормочу да болгон экен. Анан ыр жазганда дагы мен билгенден ошо кийин кызыга баштап изилдегенден анан бул Түмөнбай Байзаков баягы кээ бир акын сүрөбөлөргө окшоп эле мындай күнүгө эле ыр жаза берчү эмес экен бул. Анан кийин бир атактуу эле акындардын бир жылда, 2 жылда ыр жыйнактары чыгып турат экен да. А бул киши антчы эмес экен, таптакыр эле. Бир канча жылда бир ырды жазып койсо анан кийин жүрүп анан дагы ыр жазып ушундай мындай редко жазат экен да ырдычы. Анан мындай сарасеп салсак, бул кишинин өмүр баянына бул көбүнчө ошо Барпалык клубтун баягы ырларын изилдеп көп убактысын ошого арнап койгон экен бул. Ырларын изилдеп ошо Барпынын ырлар жыйнагын элден топтоп чыгарыптыр да. Себеби дегенде мен ойлойм бул баягы бул киши эмне үчүн аз ыр жаза. Мунун поэмалары деле бар экен, ырлары деле бар экен. Анан кийин мен өзүмчө мындай жыйынтык чыгардым да, бул ырды аз жазган себеби жанагындай
былжыратып эле бирдеме жаза бергенден качкан акын болгон турбайбы булчу. Баягы ырды дагы жазса мындай саз жазчу экен да, аз жазганы менен саз жазган экен бул киши. Сөбү дегенде ошондо ырдын философиясы болот. Ыраз, адабият деген нерсени спорттук термин же түшүнүктөр менен баалаган эч туура эмес. Бирок Түмөнбай Байзаковдун өлүүр алдындагы чыгармачылык ийгилиги чынында да кубанта турган ийгилик эле. Анткени анын ыры кыргыз элинин маанайын көтөрүп, демине керектүү кезде дем кошкон ыр болду. Анын көптөгөн чыгармалары эл арасында ырдалып жүрөт. Бул киши өзү профессионал, мындайча айтканда, кесипкөй адис болгон да. Акын болгон. Анткени бул ошол 56-жылы экен Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктап, өзүнүн кесиби боюнча гезиттерде ошондой эмгектенип бир топ чыгармаларын, китептерин жаратып кеткен. Анын ичинен мен ошол тиги Алатоо деген бир ыры бар экен, текст. Алатоо. Бул ошол Алатоонун бийиктигин ушундай бир керек болсо Алатоо үчүн биз жаныбызды бергенге даярмын деген мазмундагы бир ыры бар экен. Аны мага мындан бир 5 жыл мурда биздин бир мыкты ырчы, өзү кесипкөй болбосо дагы вокалдык жанрда ырдаган Мойдун Мамажанов деген бир агайыбыз болгон. Ошол мага ушул текстти таап келип, мен ушул ырды жагып калдым, мен ушуну ырдап жүрөйүн, сөзү Түмөнбай Байзаковдуку дегенден бир обон жаратып бересиңби деп суранып, анан кийин мен ошонун үстүнөн иштеп, анан обон жаздым. Алатоо деген чыгарманы ошол сөзүн Түмөнбай Байзаков биздин абабыз жазган экен. Ушул текстке Анарбай Райымханов деген биздин эмгек сиңирген агабыз обон жазып, ушуларды мен көптөн бери ырдап жүрөм. Мага жакты, аябай тексттери жер жөнүндө, биздин эл жөнүндө жакшы бир эсте каларлык тексттер жазган. Алатоо ак чокуңдан кагылайын, сен үчүн дейт ушул бүт өмүрүм, бүт дүйнөм, каарыңды күн отунда эритейин деген немелер бар да, абзацлар бар да баягы. Бул ырдачы ошол бүт кыргыз эли, кыргыз жери, мекен, ошол жерге, элге болгон сүйүү, бүт ушул нерселер камтылган бул ырда. Ошол ага айтмакчы, ыр өтө чоң диапазондо жазылган. Ошону азыркы мезгилге чейин ырдап келатам. Бул ыр абдан жагат мага. Сөздөрүндө, орунда көп мындай маанилүү жактары көп да. Түмөнбай Байзаков көзү тири болсо быйыл туура 100 жашка чыкмак экен. Ал 1992 жылы 69 жашында жалган дүйнө менен кош айтышкан. Акындын өзү өлсө да, артында эл үчүн жасап кеткен эмгектери, чыгармалары анын экинчи өмүрүн улап келет. Себеби кереметтүү кыргыз жери ошол Байзаковдун биринчи жолу укканда кандай шаңдуу чаңырса, азыр да ошондой тоолор менен талааларды, шаарлар менен айылдарды токтоосуз жаңыртып келе жатат. Анын басып өткөн жолу, өмүр баяны эртеңки өсүп келе жаткан муун үчүн дагы чоң өрнөк жарата алат. Түбөлүк анын элеси унутулбайт. Элдин эсинде кылымдардан кылымдарга жашай берет. Ал эми быйыл болсо акындын 100 жылдыгына карата өткөрүлүүчү иш-чаралар акынды даңы даңазалап, эл арасында дагы бир жолу бар калат деп ишенебиз. Сиздер менен өрнөктүү өмүр көрсөтүүсү болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта калыңыздар.